Кандайсыңар туугандар? Акыркы учурда болуп аткан окуялар ар бир кыргызстандыкты тынч уктатпайт. Бул турган иш. Анан жардам борборлорун уюштуруп аткандарды көрүп, аякта чуркап жүргөн волонтерлорду көрүп, жардам берейин деп болгон нерсесин ошо жака ташып аткандарды көрүп, көзүң жашылданып, жүрөгүң жибибей койбойт экен да туугандар. Блин, кандай гана элим бар деп сыймыктанып жүргөн кезде азырчы. Бирок бүгүн мен айтайын дегеним, бул маалымат деген нерсени кунт коюп, акырын угуп, кылдат көрүп, анан кабыл албаса жаман опасный нерсе болду. Ар кандай маалыматтык приемдорду колдонушуп, карапайым элди кааласа бул арка салып агызып, кааласа тигил арка салып агызып, бүт өзүлөрүнүн выгодасына чечип атат да нең дурайын тигилерчи. Отвлекающий маневр деген бар, аны билесиңер. Ошол нерсени бул жакта да колдонуп атат деп айтып атышат. Аркы берки эксперттерди угуп көрсөмчү. Мисалы, Россиянын бийлиги тетиги Украинада болуп аткан согуштан элдин көңүлүн бияка буруш үчүн тетиги Азербайжан, Армениянын ортосундагы, эми Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы оорулуу жараларга басып коюп отурушат деген ойлорду айтканда, анан момундай нерселерди көрүп макул боло албай койбойт экенсиң да. Карасаң эми мына. Биякта минтип жазып атышат дагы, кайра тиякта точно наоборот жазып атат. Анан буларды көрүп турган кантип ишенбей койбойсуң. Анан мындай ызычуулар тиги Рахмондун бийлиги үчүн дагы өлө выгодный болуп атат да. Ал дагы ушул отвлекающий маневрду колдонуп, өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн элдин көңүлүн баарын ушул жака буруп, типа аягында вот баатыр болуп чыгып келаткандагысы да. Ушундай версиялардын баарын угуп көрүп отуруп, негизи макул боло албай койбойсуң. Баштырма отуруп каласың да, нең дурайын. Кандай гана жолдорго барып атышат булар, шымшыктар депчи. Ошол үчүн кагылайын калың журт, маалымат аларда жана айткандай, кылдаттык менен алалычы. Блин, маалымат деген бул аябай күчтүү курал да, билесиңер өзүңөр. Анализдеп, муздак баш менен ойлонуп көрүп, азыркы видеобу же эски видеобу, негизи эле биздин видеобу же такыр башка нерсени көрсөтүп атышабы, ошолордун баарын байкап, кылдаттык менен кабыл алалы, өзүбүзгө ошентип анан сиңирели. Давайте, аманчылык.